Бүгін бірсе маселе киргенден кейін қараған документтерде бұл эми мен ойлоп атам ереже бузулуп атат. Ушул жерде комитет рекомендует согласиться или не согласиться. Бұл кимдин пикири? Персонал түрдө. Бұл комитет долбоор катары Кимдин пикири? Султан Бокошевдун же Канат Керезбековдун же отдел башчысынын кимдики? Мындай болгон Исқақ. Бул болсо отдел биргелешип депутаттар менен, демилгечилер менен. Ким менен кеңешкенсиз? Демилгечилер менен, депутаттар менен мына баары менен биз жолуп чыктык. Мына берден айтып коюн Исқақ. Мен Кеңешме кандай болгон? Жыйын болуу, качан жыйын болгон? Каерде болгон жыйын айтып берсеңизчи? Өткөн жумада эч ким иштеген эмес да? Өткөн жумада биз иштедик. Исқақ. Өткөн жумада биз иштедик, жолуктук, күнүгө жолугуп аттык, кабинеттерде жолугуп аттык. Бул мына батыш тарапта залда да отурдук. 25 демилгечи катышып жыйын өткөрдүңөр. Исқақ. Демилгечилер баары тең кол коюп өткөндө мына Айда Камчыбековдун өзлөрүнүн Биздин сунуштарыбызды мисалы үчүн талкуулап атканда Айда менин сунуштарымды билеби билбейби? Айнура билеби? Нурбаев билеби? Билбейт да. Кантип азыр комитеттин чечимин даярдап атабыз? Мен ойлойм Айда Камчыбеков өзү жооп берет. Айда Камчыбекова, вы мои предложения знаете, да? Да, Исқақ Абсаматович, анан сизди аябай күттүк кечээ дагычы. Сиз менен жолугалы. Себеби дегенде башка демил жана сунуштар берген менен Мени жолугуп эч ким чакырган эмес. Исқақ. Кечээ биз сиз менен телефон менен сүйлөштүк. Жок, экөөбүз жолуксак деген сөздү айттыңыз. Мен айттым, келиңиз убактыңыз болсо жолугуп талкуулайлы дедим. Мен кечке жумушта болдум. Эми демилгечи менен эмес мен. Буга чейин да Исқақ, маалымат катары айтып коеюн. Бактыр Тергеш менен да мен сүйлөшкөм. Ал айткан, момундай сунуштар берип атасыз дегенде мен айткам, бериңиз талкуулайлы дегиз. Эч кимден биз качкан эмеспиз. Баары менен жолуккандай аракет кылдык. Демилгечилердин баарына тең биз бердик. Түшкөн сунуштарды талкуулап комитетке чейин көп маселени чечкенге аракет кылдык. 25 демилгечи сиз менен баш болуп, топтолуп, макулдук же макулдук эмес бердиңер. Ушундайбы? Мен туура түшүндүм? Эми биз өткөндө муну 3 жолу казмат этти, ошто жүргөн экен. Алты демилгечи. Мисалы үчүн да. Эми мындай да Исқақ. Эгерде бирөө макул болсо келип жерден айтсын макул эмесин депчи. Каршы болсо айтсын, анда ошону талкуулайлы. Бирөө да каршы, бирөө да макул эмесин деп айткан жок. Мына Айда Камчыбековдор беришкен укуктарды бул киши катышып атат. Башка депутаттарды. Анан бир нерсени айтып коеюн. Бул жерде залда 6 киши отурат ушу демилгечилер. Мына бул жерде отурушат. Алар бирөө да азыр айткан жок, мен каршымын депчи. Ошон үчүн баары менен макулдаштык. Значит, сиз мага кааласаң каршы доошуңду бере бер, кааласаң макулдугун бере бер деген мааниде айтып атасыз ба? Эч кандай андай мааниде айткан жок. Жок, сиз азыр айттыңызбы, дош менен чечишке? Жок. Анда талкуунун эмне кажети бар анда? Талкууга биз доошко бергенге жетет. Мисалы сизге айтып кетейин, мындай мен эмне үчүн сураганым, бул жерде түшүнбөстүк да. Мына эки корутунду. Бир жерде письменное предложение депутата Жогорку Кеңеши Бокоева обоснование такое-то. Комитет рекомендует прочерк предложение депутата Бокоева. То есть дает возможность комитетке доош берип, анан чечиш керек. Тура? Это демократически нормальная норма. В другом случае предложение депутата Бекешева отклонить. Бир стандарт болуш керек да. Же бардык сунуштарды ушул комитетке койгула, же баарын отклонить деп бергиле. Анан Бокоевко, значит, вы оставляете на рассмотрение комитета, а Масалиева, значит, отклонить. Бир раз мындай түшүнбөстүк болуп атат. Бирдей болуш керек деген тартипте болуш керек. Андай болбош керек да. Анан биз Төрөбаев экөөбүз берген бир 5 маңызды эң негизги сунуштар болду. Бирөө да колдоо тапкан жок. Жок, Исқақ, сизге маалымат айтып коеюн. Эки нерсени колдоо болуп атат. Жок, бир жерде мен түшүндүм. Жана агитация боюнча сунуш бердиңер. Жок, мына сиз негизги мыйзамды кайталап атат. Жок, абдан чоң сунуш бердиңиз. Бул коомчулукта да талкуу болду, колдонуп атат. Сиздердин сунушуңуз боюнча жанагы концерттер, спорттук мероприятияларды тыюу салып, 25 депутат жазган демилгеде бар болчу, кайталап атат. бул силердин сунушуңар менен кирип атат. Силердин ал колдоо эмес. Ал өзүңөрдүн мыйзамыңарды биз кесип койсун, өзүңөрдүн эмес, демилгечилердин мыйзамдын талабыга дал келгени үчүн колдонуп атат да. Мен сунуш кылат элем. Биз берген сунуштарды жеке ар бирөөнүн маңыздуу чечимдерди ушул жерде доошко коюңуз, чечели. Мына бул 5%га түшүрүү боюнча 1. Форма 2-ни алып таштоо боюнча 2. Ошол сунуштарды катары менен эми регламент кылайык, сиз доошко коюңуз. Ким каршы болот, ким макул болот. Анан ошол корутундуга кирип калат да. Мен ошондой туура болот деп таап атам да.
Искак Васильевич, 2 сунуш берип атасыз. 5%га түшүрүү, анан дагы кайсысын бердиңиз? Жоқ, мен айтып берем. 5%га түшүрүү боюнча, форма 2-ні алып таштоо боюнча. Жанагы кошумча 5 мандатты 5%га, 3%дан 5%га чейин алган партияларга бөлүп берүү боюнча бул демократияга дал келет. 3-чү сунушту берип атабыз. Анан административдик ресурстун чектөө үчүн мамлекеттик кызматкер, министр болобу, ким болобу, тизмеге киргенден кийин кызмат тапшырсын. 4-чү сунуш берип атам, ушуну дошко коюңуз. Эми тартип ушундай да. Дошко койгула, депутаттар дош берсин.